Кудайдын чакырыгы 29 сентябрь. Бир туугандар, мен өзүмдү жеттим деп ойлобойм. Болгону, арттагыны унутуп, алдыга умтулам. Максатыма, Кудайдын Машайык Иса аркылуу бере турган жогорку сыйлыгына умтулуп жатам. Олутту ойлонуп, алдына олуттуу максат коюп жаткан адам ага жетүүгө баардык күчүн жумшайт. Колунда болгондун баардыгын колдонот. Максатына жетүүгө коротуп жаткан убакыт, каражаттарды ал эсептебей калат. Болгон күчүн максатына жетүүгө жумшап жатып, жол деле узак сезилбейт. А эгерде адам жарым-жартылай күч жумшап, каражатында аяп, убактысында аяп отурса, башында эле ийгиликсиз болот. Ишеним жашоосунда да так ошондой. Эптеп эле ооздун учу менен, эптеп эле жарым-жартылай болуу Кудайдын жолунда мүмкүн эмес. Негизи жарышка чыккан адам мүмкүн болушунча ашыкча жүктөрдөн, ашыкча кийимдерден бошонгонго аракет кылат. Ал эч качан аркасына рюкзакты асынып алып чуркабайт. Эгерде бизде руханий өсүү болбой жатса, максатыбызга бараткан жолдо алсырап жатсак, текшерип көрөлү. Балким ашыкча жүк көтөрүп жүргөн жокпузбу? Ошол жүк бизди чарчатып жаткан жокпу? Балким кандайдыр бир күнөөлөрдөн бошоно электербиз. Балким кимдир бирөөнү кечирбей жаткандырбыз. Кечирбестикти жүк кылып алып жүргөндөрбүз. Балким наалып напчыгандык күнөөсүн көтөрүп жүргөндөрбүз. Артка тарткандын баарынан, жүктүн баарынан бошонуп, алдыдагы максатка умтулалы. Кудай батасын берсин.